буйруса баары жакшы болот. Кудайым буйруса аман эсен төрөлсөң, байкең менен жолугасың. Тиякта деген байкең бар. Мындай болушуну көздөң билген жокпуз да туурабы. Өзүм баламды башка эле адам кантип берип коесуң? Берип койгондо да отказ кантип жасасың, мага кереги жок депчи. Андан кийин андай нерсени үчүн эч кимдин башына салбасын. Жашагым келип атат. Ошо балам үчүн биринчиден, экинчиден ичимдеги балам үчүн эмне кыларымды билбей калдым, чын айтсам. Кимге эмне деп сүйлөрүңдү да билбейсиң, баарына күлүп жүрө бересиң, ооба мен жакшымын. Үй бүлөлүк жашоого жаңы аттанып, бир кичинекей мамлекеттин отун тутантып келе жаткан мына бул жаш үй бүлө кечээ эле жүздөрү жайдары, жүрөктөрү тынчтыкта болчу. Тагдырдын ташпоор сыноосу бүгүн аларды кайгыга салды. Аида Маматжунусова 22 жашта. Ал кандын рагына кабылганын айтат. Анын курсагында мына жарка келем деген кичинекей наристеси бар. Болочок эненин колуна кол, бутуна бут болгон жолдошу Адилет Амангелди уулу жакшылыктан үмүт үзбөй күн өткөрүүдө. Тагдыр көрсөтүүбүздүн бул жолку каармандары 22 жаштагы жаш үй бүлө. Бирок көздөрүм үчүн колум тиштеп неме болуп кетти. Баягы 1999 жыл болом. Ушул келинче Маматжунус Айдакөз 2018 жылы баш кошконбуз. Ошондон бери жакшы эле жашап, жакшы эле жүрдүк. Бир балабыз бар, 2,5 жашта. Ошо быйыл билинди ушул оорусу. Боюнда бар болсо анда да экинчиси. Биз токсикоз эле жүрүптүрбүз, билбей эле. Аны көрсө ошо боюнда бар экен. Ошо оорусу неме болуптур, күчөп атыптыр, ошо кезде эле. Гемоглобин түшүп кетти, 44 болду. Бияка келгенде 37 менен реанимация жатты. Аяктан дарылап, биринчи химиясын алды, экинчи химиясын баягы алып бүттү. Ошол эми операцияга деп уже даярдап атышат, андай время операцияга. Ошол буюрса бир 2-3-4 күнөн операциясы болот, ошол неме. Бияктан хирург бүт немелер чогулуп өзүнчө сүйлөшөбүз. Тияктан ошо онкологияда врачтар деле айтып атат. Ушундай пациент биринчи жолу неме болуп атат депчи, боюндагы пациент ушундай биринчи жолу кездешип атат, ушундай болуп депчи. Мында тромбоцит жок болуп атат, гемоглобин жок. Боюнан алгандан да неме деп кечирип ала алсак, тромбоцит жок, кан токтоп алат деп атат. Мындай ала алсак эпилепсиясы да болуп атат, өзүнчө. Эпилепсиясы камап неме болот, кичине кыйналганда эле судорога берип атат азырчы. Бир балабыз бар, 2,5 жашта. Өзүм экинчи группада инвалид болгом, эпилепсия боюнча 10 жылдан бери. Ал оору деген бала кезден бар. Андан кийин болсо 3 ай болду. Ноябрь айынын 5-inde ушул диагноз коюлган. Анда дагы гемоглобин түшүп кетип, өзүм немеден тура албай калгам, төшөктөн тура албай калып, андан кийин токсикоз деп ойлоп, боюнда да бар да. Так, ал убакта деген бала 14-15 неделя болчу. Ал убакта деле алып коюшса болмок негизи. Бирок коркуп коюшту. Себеби азыр ответственность эч ким ала албайт экен. Кан токтотулбай калса, аны көңүртүүдөн жоготуп алабыз деп айтышты. Азыр таны время ичимдеги бала болсо 25-26 неделя. Дагы 1-2 жума күтүп атат, 28 неделяга жеткирип анан төрөтүп алабыз деп. Данный время менде тромбоцит деген жок. Тромбоцит жок болгон үчүн кантип төрөтүштү да билбей атышат. Же өзүм төрөшүмдү билбейм, же кесарево кылбарын билишпейт. Андан кийин хирургдар айтып атат, колдон келишинче кылабыз. Бул баланы төрөтүп алмай сайын гемоглобин да көтөрүлбөйт экен, тромбоцит да көтөрүлбөйт экен. Себеби дегенде менде балага кетип атат. Мындай айтканда азыр 2 жашоодо жашап атабыз. 2 жашоолор. Андан кийин буюрса 1 жумадан кийин операция болот.
кош бойлуу кезде дары ичкенге болбойт го негизичи. Сиздин кичинекейиңиз химияда алып атпайбы азыр, Анан дарыгерлер бала жөнүндө эмне деп айтышат? Дарыгерлер бала жөнүндө баланын тоону коргоп калат, балага эч нерсе болбойт, анан кийин таасир тийген жок деп айтып атышат. Деп гематологдор айтып атат. Бирок кечээ гинекологко бардым, гинеколог антип айткан жок. Ар бир болгон мелочь балага зыяны тийет деп айтты. Тем более бул химия болуп аткандан кийин. Ошон үчүн батыраак алып койбосок болбойт деди. Вот мен экинчи курс химиотерапия алып, баланы алып, Кудайым буйруп тирүү болуп калса, ден соолугу чын болгон болсо, анда вакуумга салып коебуз. Өзү жетилип 9 айга чейин өзү тамак ичип калгыча деп. Андан кийин болбосо, анан ичинен өлүктөр өлүп калса, же болбосо ошо төрөтүп атканда өлтүрүп алышса, андай эле жок деп айтты. Медицина боюнча биринчи биз энесин карашыбыз керек. Баланы карабайбыз. Азыр бала бизге не имеет значения деп айтышты. Только силердин жашооңур, силердин өмүрүңөр деп. Ошо андан башка эч нерсе деп айтышкан жок. Каарманыбыз Аида курсагындагы наристени ойлоп, балам кылдын учунда жашап жатат. Эртең майып төрөлүп калса, мен ага эмне дейм деп көзүнө жаш алды. Ичинде бир жашоо бар, балаң бар, бала көрөсүң дегендейчи. Ал эми бир четинен ойлоп көрсөңүз деген бул кылдын учунда турат да жашоочу. Мындай. Эртең балким мен аны көрбөй калам. Мен аны көрбөйм дегенде себеби дегенде так ичимен алышат да кайра эле вакуумга салып коет. Мен деген химия алам, ал жерден тромбоцит алам, кайра эле кан алам. Мен аны көрө албайм, жана энеде эмизе да албайм. Себеби сүт аркылуу барышы мүмкүн. Эгерде Кудайым буйруп тирүү болуп калса. Бул жерден анан өлүк болуп калышы мүмкүн, баягы төрөтүп атканда өлүп калышы мүмкүн деп дагы айтып атышат. Ал бир гана Кудайдан эч ким гарантия бере албайт экен ага. Кыймыл бар, өзүгө түшсөк баары жакшы деп айтып атат, эми бирок баары бир демек ушундай да балалар төрөлгөндөр бар экен. Бирок баары бир нерсеси жетишсиз болуп калат экен. Элементарно боюнда болгондо аял заты кичине дары ичип, элементарно антигриппин ичип болгондон коркот да, себеби дегенде балага зыяны болуп калат, акыл эси жайында болбой же бул мүчөсү жакшы өспөй калат депчи. Анан мен уже укол алып баштаган күндөн баштап мен уже коркуп баштадым. Себеби дегенде неме болуп калат, акыл эси бир аз башкаларга караганда артта болуп калабы, же болбосо Кудай сактасын инвалидтер өлүп калабы депчи. Мен азыркыга чейин корком. Могу чоңоюп калды, алып туруп вакуумга салып койгугачы неме кыла албай атам. Эртең неме болуп калса, инвалид болуп калса ким жооп берет? Аны баланы көргөндөн же аны отказ кыла албайсың, же башка бирөөгө бере албайсың. Врачтар айтат, эгерде баккыңар келбесе, отказ кыла турган болсоңор, багып ала турган адам көп депчи. Анан өзүң балаңды башка эле адам кантип берип койбосуң? Берип койгондо дагы отказ кантип жасасың, мага кереги жок депчи. Андан кийин андай нерсенин үчүн эч кимдин башына салбасын, эч ким инвалид болуп да төрөлбөсүн. Азыр бир гана Кудайдан үмүт кылып атам, жакшы бала төрөлөт депчи. Ошондой болсо, Кудайга шүгүр да, вакуумга салып коюп ошол жактан чоңоюп. Ошондой болуп калса, анда аябай жакшы болот. Анан эртең анан теги операция болуп атканда тромбоцит деп атышат. Тромбоцитке в данное время донор таппай атабыз да. Жаныма жатып, мен операция болуп атканда жаныма жатып, переливание кылгангачы, андан мага сразу куйгангачы. Ошого донор издеп атабыз, акчасына да карабай эле, канча болсо ошончо деп. Ал эми андай донорду таппай калсак, анан центр кровиге барып ал жака деген аябай чоң суммада акча төлөп, тромбоцит даярдап коюшубуз керек да, аябай көп дозада. Канча керектелет экенин эч ким билбейт. Аны гематологдор өздөрү айта баштап атат, монча доза даярдап койгула деп.
ошого дагы акча керек болуп атат бизгечи. Кандайсың балам, жакшыбы? Кыймылдап кой да дагы. Дагы кыймылдап кой. Буйруса баары жакшы болот. Кудайым буйруса аман эсен төрөлсөң, байкең менен жолугасың, Тиякта деген байкең бар. Сен деген аябай жакшы көрөт болуш керек. Сен деген атаң келгенде да кыймылдайсың да, андан башка кыймылдабайсың да. Ошентсең, кичине кыймылдап койсоң, буйруса аз калды, жолугабыз. 1-2 жумадан кийин. Балам, кичинекейим десе, мындай болушуну көздөн билген жокпуз да туурабы. Эгерде бир нерсе болуп калса, мен сени эч качан таштабайм. Башка бирөөгө дагы бербейм. Башкалардын айтканына, сен баарын сезесиң да көңүл бурбай эле кой. Буйруса баары жакшы болот. Төртөөбүз буйруса бактылуу болобуз. Байкең менен, атаң менен. Жай турмуш, бирок капыстан келген суук кабар. Бул кабарды уккан жаш түгөлөр кандай кабыл алды? Балдарым үчүн жашагым келет деген Аидачы. Конечно, жаңы болот экенсиң да. Кандай болот, эмне болот депчи. Биринчи эле ушул демчени ортосунан да өзүн таштап, өзүн жоготуп, неме болуп койбосун депчи. Анан жанына жатып, жакшы болосуң, мындай болсун, тигиндей болосуң. Ошолордун неме болуп, жанында эле болдум. Ошол 3 айдан бери жанына жаттык. Кабарды укканда мен деле билбейм, өлүп калчу да эле сездим өзүмдү. Себеби дегенде бул оору менен айыкканда раста. Кандын раги менен эмне. Бул местный рак болсо да бир жөн ошол жерде алып дарылап коюшат. Бул кан да адамдын полный организминде бар, кайсыл жерин алышат, кайсыл жеринен тазалап коюшат. Бир гана костный мозг деле алмаштырып коюшпаса, ал эми костный мозгду алмаштырыш үчүн Турцияга барыш керек, Москвага барыш керек, Индияга барыш керек. Ал жакта деген $60,000 $120,000 чейин экен. Андай каражатты биз табыштагы кыйын, өзүбүздө да жок негизи эле. Ошол чалган сайын да биринчи мени сурайт. Биринчи эле мамам кандай деп сурайт, мамам жакшыбы деп сурайт. Андан кийин атасын сурайт, кандайсыз деп. Мен ооругандан бери сурап калды, жаш бала болсо да сезет экен деп. Мен ошо ооруп больницага жаткандан бери сурайт, мамам кандай деп. Биринчи чалганда эле ошентип сурайт. Башта болсо андай кылчу эмес да. Анан кийин ойлоп калдым, ошо баары бир бала сезет экен, жүрөк сезет экен депчи. Анан бул жерде да мындай айтканда жашагым келип ататчы. Ошо балам үчүн биринчиден, экинчиден ичимдеги балам үчүн. Эми эртеңки операциядан бир Кудай сактасын деп коюп отурабыз. Азыр бир бутум көрдө болсо, бир бутум бул жакта да. Жашоо кылдын учунда турат мындай айткандачы. Мен дагы ал баланын деген мектепке барганын көргүм келет, садикке барганын, Кудай буйруса үйлөнгөнүн дегендей, небере дегендей. Анан кийин эмне кыларымды да билбей калдым, чын айтсам. Кимге эмне деп сүйлөрүңдү да билбейсиң, баарына күлүп жүрө бересиң, ооба мен жакшымын, жакшы болуп калдым деп. Бирок жан дүйнөңдө жашооңдо эмне болуп атканын эч ким билбейт да. Аны деле эч кимге айта албайсың, бирок кимге айтасың? Айтсаң баары капа болушат, алар да переживать этет. Ошон үчүн баарына айтам, мен жакшымын, баары жакшы деп. Андан башка эмне деп айтам?
Жакыныңды башыңа мүшкүл иш түшкөндө сына дейт эмеспи? Мен жаш түгөйлөрдүн бири-бирине болгон мээримин, арзуусун көрүп, алардын сүйүү баянын да уккум келди. Инстаграмдан сүрөтүн көрүп, лайк басып, ушинтип эле отурдук. Аны өзү жазып калды. Кайра жазып, ошо менен эле улам кетти да. Өзүң эмне деп жазып калдың? Ал деле өтүп. Билбейм эмне деп жазылганын деле. Кандайсың деп жаздым. Кандай ушундай сыяктуу нерсе жазылды. Жакшы болду, ошо менен сүйлөшүп кеттик. Таанышып албайлы деп жаздым. Ушундай болду эле. Негизи бири-бириңиздерди таанычу эмессиздер, Көз үйлөнгүчө бири-бирибизди көргөн эмеспиз да. 16 күн 16 күн сүйлөшкөнбүз. Көз бири-бирибизди үйлөнүп аткан күнү, бул мени алып кетип аткан күнү көрдүк. Мен аны буну көрдүм, бул мени көрдү. Ага чейин телефондон эле болчу. 16 күн телефон менен сүйлөшүп. Сенин жаныңда жубайың кыйынчылыкта билинет болот го. Анан сиздин күйөөңүз азыр дагы сиздердин ортоңдо отурат экен э? Эмнеси аябай жагат күйөөңүздү? Жөнөкөйлүгү жагат. Аябай камкорлугу жагат. Эч качан чөкпөгөнү жагат. Мындай өзүн кыйналып турса дагы, переживать этип турса да, постоянно күлүп жүргөнү жагат. Өзүнүн эмоциясын сыртка чыгарып көрсөтпөйт. Мен ооруп калганда да биринчи билди, бирок эч нерсе деп мага айткан дагы жок. Мен өзүм билип калдым аны. Химия алып атканда жөнөкөй адам химия албайт. Анан кийин ыйлап бугайт ушундай экенин деп. Мен муну билбейт деп ойлодум, бирок мен билбейт го, буга деле эч ким айткан жок го десем, бул билип, наоборот, ошондо эле билген экен. Өзүнүн эмесин, эмоциясын вообще көрсөтпөйт. Буга чоң рахмат. Сен башка таштап кетет деп башында корктум. Таштап кетет го, себеби мындай оору менен жашаш деле кыйын го депчи. Өзүн өзү чөгүп, өзүн өзү жеп коет го десем жок. Ушу 3 ай больницада жаттым. Кече күн 5-inde ровно 3 ай болду. 3 айдан бери больницада менен жатат. Мени карайт, мени жаткырат, туалетке алып барат, тамак берет. Мен үйдө эмне кылган болсом, бул баарын ошо кылып калды. Тамактан кылат, жундурганы дагы, идиш жууганы дагы, баардыгы. Чоң рахмат, бирок. Андан башка эч нерсе жаман жагын көргөн жок. Жаман жагы жок. Кудайга шүгүр. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.